канткенде жаман, зыяндуу ойлордон биротоло арылып, анын ордуна жакшы, пайдалуу жана туруктуу ойлорду өстүрүү керек. Мисалы, жакын адамдар менен болгон конфликттен пайда болгон ар кандай жаман ойлор, же таарыныч, кечирбестик, ажырашуу, бойдон алдыруу, жашоодон тажоо жана башка. Жаман ойлордон биротоло арылуу оңой иш эмес, бирок мүмкүн. А жаман ойлордон биротоло арылгандан кийин анын ордун башка ой менен, тактап айтканда жакшы ой менен толтурбаса, жаман ойлор кайра эле келе берет. Ошондуктан жаман ойлордон арылгандан кийин анын ордун жакшы, позитивдүү ой менен толтуруу керек. Ал эми муну кантип кылуу керектигин мен өзүмдүн автордук ойдун күчү аттуу курсумда үйрөтөм. Бул курска катышкан бир туугандардын баары жаман ойлордон биротоло арылып, анын ордуна жакшы ойлорду ойлонгонду, ойлорун толугу менен көзөмөлдөгөндү үйрөнүп жатышат. Эгерде сиз дагы алардын катарына кошулгуңуз келсе, жана ушул тапта кандайдыр бир жаман ойлор менен күрөшүп, алардан толук арыла албай жатсаңыз, анда ойдун күчү аттуу курска жазылыңыз. Бул курстун баасы болгону 2000 гана сом. Бул сизге жиберилүүчү материалдар жана кээ бир каражаттар үчүн колдонулат. Ошондуктан курска жазылуу үчүн төмөн жактагы WhatsApp шилтеме аркылуу мага жазыңыз. Мен ал жактан сизге толук маалымат берем. Көрүшкөнчө.